Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Биздин теле көрсөтүүгө кош келиңиздер. Өз булубуз менен жазайбыз аттуу жаңы рубрикабыздын бет ачары. Бүгүн биз сиздер менен жумуртанын уюгу аттуу торт жасаганды үйрөнөбүз. Бул торт эң оңой. Керектелүүчү азыктар дагы абдан аз, үйүбүздөн тапсак болот. Жана дагы жасалышы 10 мүнөт. 10 мүнөт жасайбыз дагы 30 мүнөт тыныктырып коюп коебуз. Ошону менен 40 мүнөттө тортубуз даяр болот. Ал абдан даамдуу торт. Эгер үйгө конок келсе, сиз бул жана чай бергенче, тамак жасап бергенче тортуңуз даяр болуп калат. Десертке торту берип коесуз. Бизге керектелүүчү азыктар: печенье 600 грамм, 500 грамм, сгущенная вареная сгущенка 1 банка, 400 грамм, сливочное масло 100 грамм, сметана 2 чоң кашык, жана дагы шоколад бооздош үчүн. Биз азыр биринчи печеньяны майда-майда бөлүктөргө сындырып даярдап алабыз. Мынакей биз бир идишке печеньяларды талкалап алдык. Эми сгущенное молоко, сметана жана сливочное маслону кошуп туруп миксер менен аралаштырабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Сгущенка жана 2 кашык сметана. Эми биз шоколадты теркадон майдалап алабыз. Бул бизге торттун үстүнө себиш үчүн керек. Шоколадты теркадан өткөрөрдөн мурун бир күн холодильникке салып койсоңуздар, колго көп эрибей жакшы өтөт. Мына биздин печенье шоколадыбыз даяр болду. Ал эми азыр печенье талкаланган печеньяны кремге аралаштырып даярдайбыз. Бул смеске майдаланган жаңгакты да кошуп берсеңиздер абдан даамдуу болот. Биз аралаштырып бүттүк, эми буну жапак тарелкага үйүп салабыз. Мына биз кумурсканын уясындай кылып үйүп алдык. Эми шоколадты үстүнө себебиз. Бул ошол кумурсканын уясына окшошуп калат. Кумдарына, тупракка. Окей. Мына биздин тортубуз даяр болду. Буну эми жарым саатка муздаткычка салып коебуз. Биздин каналга кошулуңуздар, класс басымын кылыңыздар.